Калктын ден соолугу Кыргыз Республикасында мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты болуп саналат жана өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөрүнүн бири. Саламаттык сактоо бир гана стратегиялык же турмуш тиричиликтик мааниге ээ эмес. Эгерде өнүгүп келе жаткан айыл чарбасы менен өнөр жайы өлкөнүн эл аралык аренадагы кадырын көтөрө турган болсо, өз ишин мыкты билген жана заманбап медицинанын алдыңкы жетишкендиктери менен куралданышкан кесипкөй дарыгерлер жарандардын узак жана дени сак өмүр сүрүшү үчүн кепил болушат. Өлкөбүздө жашап жаткан жарандардын саламаттыгына кам көрүү үчүн республиканын бардык шаарлары менен айылдарындагы баштапкы 2 жана 3 деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдарында эмгектенип жаткан дарыгерлер мүмкүн болгон бардык аракеттерди көрүүдө. Акыркы 2 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019-2030 жылдарга карата калктын ден соолугун сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча дени сак адам өнүккөн өлкө программасын ишке ашырууда. Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин колдоосу ден соолуктун негизги көрсөткүчтөрү боюнча олуттуу ийгиликтерге жетишүүгө түрткү болду. Мисалы, азыркы мезгилге элибиздин саны 7 миллиондон ашып, жыл аралыгында төрөлүү көрсөткүчү 1000 калкка 21,5 түздү. Элибиздин орточо жашоо көрсөткүчү 75 жашка көтөрүлдү. Бул көрсөткүч 2019 жылы 72,1 болчу. Мурунку жылдарга салыштырмалуу калктын жалпы өлүм көрсөткүчү 1,4%га төмөндөдү. Ымыркай балдардын өлүм көрсөткүчү 5,7%га кыскарып, өлкөбүз 1000 жылдыктын өнүгүү максаттарынын 4-чү көрсөткүчүн толук аткарууга жетишти. Ара төрөлгөн жана аз салмак менен төрөлгөн наристелердин жашап кетүү мүмкүнчүлүктөрү жогорулады. Балдар арасындагы тубаса кемтик менен төрөлгөн балдардын санын азайтуу боюнча программалар жайылтылууда. Алсак, жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн неонаталдык скрининг киргизилген. Энелердин өлүм көрсөткүчү 24,1%га кыскарган. Жугуштуу эмес оорулар боюнча программаны киргизүүнүн натыйжасында жүрөк кан тамыр ооруларына байланышкан жана жалпы өлүм көрсөткүчүн 11,6%га кыскартуу мүмкүн болду. Кургагучук боюнча улуттук программаларды киргизүү менен кургагучук оорусу 100 000 адамга карата 3,6га кыскарган. Калкка сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү максатында өлкөдөгү саламаттык сактоо уюмдарынын инфраструктурасы жаңыланууда. Мисалы, Бишкек шаарында Германия өнүктүрүү банкынын эсебинен курулган жаңы типтеги эл аралык стандартка жооп берген шаардык кургагучукка каршы ооруканасынын курулушу толугу менен бүтүп, ийгиликтүү иш алып барууда. Ошону менен эле катар Бишкек шаарынын перинаталдык борбору ишке берилүү алдында турат. Бишкек шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасынын жаңы имараты жана башка имараттардын курулуш иштери жигердүү жүрүүдө. Айлелине медициналык жардамдын жеткиликтүү болушун камсыздоо максатында аз убакта 100дөн ашуун объект ишке берилди. Бейтаптарга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү жогорку технологиялык медициналык жабдууларды сатып алуу жана колдонуу чоң мааниге ээ. Ушул тапта 96 рентген аппараты, 11 компьютердик томограф, ангиограф ишке киргизилди. Эрте диагностика өз убагында жана натыйжалуу дарылоого өбөлгө түзүп, бейтаптардын толук айыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Шашлыш медициналык жардамды элибизге жеткирүү максатында акыркы 3 жылда 312 тез жардам автоунаасы жана 110 санитардык транспорт сатылып алынып, кызмат көрсөтүшүүдө. Региондордогу кадр жетишсиздиги менен байланышкан маселелерди чечүү жана көрсөтүлүп жаткан медициналык кызматтардын сапатын жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасындагы медициналык билим берүүнү реформалоо процесси активдүү жүрүүдө. Мыкты адисти даярдоодо жакшы жабдылган клиникалык базалардын мааниси чоң экенин эске алып, менчигинин түрүнө карабастан билим берүү уюмдарынын клиникалык база менен өз ара кызматташуусун жакшыртуу максатында ушул күнгө 919 миллион сомдук оңдоп түзөө иштери аткарылды. Ошону менен бирге жаш адистин депозити программасы региондордо ийгиликтүү иштөөдө. Акыркы жылдары медицина кызматкерлеринин эмгек жана турмуш тиричилик шарттарын жакшыртуу максатында президентибиз жана министрлер кабинетинин жардамы менен эмгек маянасы 2 эсеге жогорулатылды. Адилет эмгек акы биздин кызматкерлердин шыктануусун жана кесипкөйлүгүн жогорулатуунун негизги деп эсептелет. Мамлекеттик дары саясатынын негизги максаты калкка коопсуз, натыйжалуу жана сапаттуу дарылардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, баалар жана алардын сарамжалдуулугун көзөмөлдөө. Финансылык жүктү азайтуу жана жарандарды ашыкча кымбат баадан коргоо максатында мамлекет дары-дармектин бааларын жөнгө салуу тармагында саясатты активдүү жүргүзө баштады. Алсак, айкындуулукту жеткирүүнүн талаптагыдай сапатын камсыз кылуу, сактоо, ошондой эле контрафакттык жана сапатсыз продукцияны сатууга жол бербөө үчүн байкоо жүргүзүү системасы ишке киргизилди.
Борборлоштурулган сатып алуулар жана уюмдарды дары-дармек медициналык буюмдар менен камсыз кылуу максатында Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлдү. Министрлик акыркы жылдары медицина тармагын толук санариптештирүүгө багыт алып, көрсөтүлүп жаткан медициналык кызматтарды онлайн режимге өткөрүү боюнча олуттуу иштерди жүргүздү. Алсак, түндүк электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу ден соолуктун санариптик профили жана лабораториялар үчүн маалыматтык системасы түзүлдү жана тиркелген калк маалыматтык системасы жаңыланды. Саламаттык сактоо уюмдары үчүн төрөлүү жана өлүм фактыларын алгачкы каттоо маалыматтык системасы ишке киргизилди. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк калкка өзгөчө алыскы аймактарда медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө жардам берип, бейтаптын коопсуздугун дарылоону жана дарт аныктоону жакшыртууда. Ушул алкакта 3000ге жакын бейтапка 34 жеке гемодиализдик борбор кызмат көрсөтүүдө. Айта кетсек, гемодиализ алган бейтаптардын жашоо сапатын жакшыртуу максатында президентибиздин колдоосу менен өлкөбүздө органдарды трансплантациялоо программасы Кыргыз-Түрк достук ооруканасынын базасында ишке ашырылышы күтүлүүдө. Азыркы мезгилге трансплантация жүргүзүүгө керектелүүчү медициналык аппараттар, шаймандар сатылып алынып, даярдыктар кызуу жүргүзүлүүдө. Медицина кызматкерлери коронавирустук пандемия учурунда укмуштуудай эрдикти жана берилгендикти көрсөтүштү. Пандемия учурунда дарыгерлерибиз теңдешсиз баатырларга айланышты. Алар башкалардын өмүрүн сактап калуу үчүн өз өмүрүн да тобокелге салуудан артка тарткан жок. Алардын өз кесибине берилгендиги, кайраттуулугу жана мээрими чексиз. Дарыгерлер өздөрүнүн эрдиги жана кесипкөйлүгү менен пандемияга каршы күрөштүн алдыңкы сабында болушту. Алар күнү-түнү өлүмгө арачы болуп, бейтаптарды жана алардын жакындарын колдоп, аларга үмүт шооласын чачып, сакайып кетишине жан үрөп, ден соолуктарын кайрып беришти. Алардын тынымсыз аракети, курмандыгы жана өз кесибине болгон сүйүүсү дарыгерлерди биздин замандын чыныгы баатырлары экендигин тастыктайт.